балдардын периштеси болот. 3 жашар, 5 жашар бала ата ичпечи деп стаканды түртөт. Балдар билет. Алардын подсознаниясы, душасы билип турат да. Жаман нерсе экен. Анан ошол ичпечи деген бала ичпечи эле деп келатат. Бүгүн 15ке чыкты. Дагы ичпечи деп келатат. Стоп. Бүттүм, сен алкоголиксиң. Ошол бала бүгүн 25ке чыкты кейбирөөнүкү. Дагы ичпечи ата деп келатат. Всё, башка эч кандай тесттин да кереги жок. Лабораторный диагностикадан ферменттин определяющийсин кереги жок. Уже бүттү. Сен алкоголиксиң. Алкоголизм оорусу, үй бүлөнүн оорусу деп атпайбызбы? Башка оорулардан өзгөчөсү. Алкоголизм оорусунда биринчи кезекте ата-энеси чогуу жашаган. Аялы, балдары бүт оорушат. Кандай болуп ооруйт? Эмоциональная болезнь деп коет. Эмоциялар экиге бөлүнөт да, позитивный, негативный, плюс, минус. Мына ошол ичкен үй бүлөдө алкоголизм болобу, наркомания болобу, токсикомания болобу, негативный эмоциялар күч алып турат. Алкоголиктин аялы, апасы, наркомандын аялы, апасы, балдары кандай болот? Ой баскан, сана баскан, ызаланган, таарынган, капаланган, кемсинген, корунган, басынган. Бул эмоциялардын баары тең негативный эмоциялар. То есть позиция жертвада жүрөт да. Жолубуз болбой калды, балабыз күйөөбүз алкоголик болуп калды, наркоман болуп калды, биз байкуш болуп калдык деп ушундай абалга түшүп калышат да. Вот ошон үчүн биринчи кезекте үй бүлөсүн дарылаш керек. Алкоголиктер ичпей жүргөндө бул китепти окуса, бул менин 40 жылдык тажрыйбамдын негизинде жазылган китеп. Эски адатты ташта, жаңы жашоо башта. Мында кандай оору, алкоголизм оорусу кандайча пайда болот? Анан бул оорудан кутулуш үчүн эмнелерди аткарыш керек? Үй бүлөсү эмне кылыш керек? Өзү эмне кылыш керек? Мына ушул китепте жазылган. Үй бүлөдө нормальный карым-катнаш, взаимоотношения деп коебуз го, бул бузулган. Например, ичкен үй бүлөдө 10-15 жылдын ичинде уруш талаш такыр. Ичпей калганда нормализовать этип калышат, баары сыйлап, урматтап калышат. Иче баштаганда жек көрө башташат. Уруш талаш, алкаш өлбөй койдуң го, андай мындай койдуң го, бизди кыйнап бүттүң го деп уруша башташат. Анан бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бул оору экенин чечип алгандан кийин, например, грипп менен ооруп аткан адамды урушуп сөк-сөк ал аяп калабы? Анда айыкпайт да. Или жана дизентерия тышкактап аткан адамды тилдей берсең ал басылып калбайт да. Ошондой эле алкоголикти урушкандан пайда жок. Эмне үчүн урушат? Булар түшүнбөй атат. Анткени бул акылдан алган, азапка салган оору. Алкоголиктердин арасында академиктер бар, депутаттар бар, президенттер бар. То есть алкоголизм карабайт, сен академиксиңби, прокурор, сот экенсиң, сенден корком, ой, сен нарколог, врач турбайсың, сага тийбейм дегендей. Артист, таксист бүт баары бирдей ооруйт. Бул оору. Заколдованный треугольник деген сөз бар. Бул треугольник деген 3 бурчтукта жатакана, пивокана, даараткана. Жатакана, пивокана, даараткана. Пивокана, араккана, тойкана баары ичкен жерлерде, анан запойго кетти, чыкты. Даараткана, дарыкана, наркология бул капельница алып тазаланып атат. Анан жатаканага келди. Жатаканасы үй бүлөсү, жумушу, работа, забота дегендей. Анан 1 ай, 2 ай, 3 ай ичпей калды. Кайра банкет, фуршет башталды. Ресторан, тойкана, жатакана, пивокана. Кайра кетти запойго. Кайра баягы даараткана, дарыкана, капельница. Анан кайра жатакана. Мына ушул треугольник үзүш керек ушуну, токтотуш керек. То есть бул жердеги жанакы мурунку калыпталып калган, тапталып калган жолду токтотуш үчүн стереотипти менин ичиндеги ойлоонун, ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Баары ойдон башталат. Мен аракты таштайм деген киши бияка келсе, кантип таштайсың? Алгоритм. Биринчи мойнуң аласың. Анан 4 нерсени өзгөртөсүң. Оюңду, мүнөзүңдү, адатыңды, чөйрөңдү. Анан кээ бирөөлөр, мына мен ачык эле айтып коеюн, мен коллегаларымачы. Кээ бирөөлөр 100% аяктырып коебуз алкоголизмди деп айтып атпайбы, келгиле депчи. Булардын баары аферисттер, шарлатандар. 1000 нарколог биригип бир алкоголикти аяктыра албайт. Эгерде мына илгери врачтардын баары, добросовестный врачтын баары айтат. Все от Бога, врач только подмога. Бардыгы Кудайдан. Алла Таала карап турат. Эгерде анын ниетинде
таштайм деген чын ниетинен айтса, биз жардам беребиз. Биз бир себепке себеппиз, айтып беребиз. Болгон тажрыйбаны айтып беребиз. Анан Кудайым берсе таштап кетет.